Аксай цемент компаниясы Ноокат районунун Кулатов айыл өкмөтүндөгү 10 гектар жер тилкесин имараттары менен ыктыярдуу түрдө мамлекетке өткөрүп берди. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Атайын кызмат мамлекеттик объектилерди жана жерлерди мамлекеттин балансына кайтаруу иштеринин алкагында Аксай цемент компаниясы аянты 10 гектар жер тилкесин мыйзамсыз менчиктештирип алуу менен цемент завод куруп иштетип жүргөнүн аныктаган. Жерди жана сууну көзөмөлдөө боюнча кызматынын маалыматына ылайык Ноокат районунун ынтымак айыл өкмөтүнүн 2002 жылдагы токтому менен Аксай компаниясы завод куруу үчүн Бешбурхан айылынын аймагынан 10 гектар жер тилкеси ажыратылып берилген. Бирок аталган токтомду чыгарууда жер кодексинин 11-12-13-32 беренелеринин талаптары бузулган. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында Аксай цемент жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси цемент заводду имараттары менен бирге 10 гектар жер тилкесин мамлекеттин балансына өз ыктыяры менен өткөрүп берди.